күн түн дебей, демалыш дебей, мына жетекчилердин көпчүлүгүбүз, багымдаттарыбыз каза болбой калды. Така жуд окуп калды көпчүлүгүбүз. Өлкөдөгү чиновниктердин, мэрлердин иштөө тартибин өзгөртүп койду. Биздин мэрди дурабыз деп баардык көчө чыгышты. Туурабы? Анча-мынча окшошпой калды. Эгер буюрса Сулайман тоонун берип калса, мына көрөсүздөр, Кудай кааласа жакам карам сүйлөйүн, бир 3 ай 4 ай ичинде коз сонун кылып Сулайман тообузду оңдойбуз. Анан мурункудай баардыгы костюм кийип галстуктагы эч ким жок мэрияда барсаңыздар. Баардыгы өтүк менен күпөгө кирип көчөдө жүрүшөт. Туурабы? Бирок маанайыңыздардан көрүп, сурооңуздар деле жок окшойт. Мынчалык көп келгенди көргөн эмеспиз. Жемиш Шерматович, бул да сиздин ишиңизге ишеним. Эмне үчүн дегенде көрдүңүз, эшикке батпай турат. Мен ойлойм, бул да болсо бийлик болгон, мэрия болгон элдин ишеними. Ош шаарынын мэриясынын Манас ата муниципалдык аймактык башкармалыгынын 2025-жыл ичиндеги аткарылган иштер боюнча кичине маалымат айтып кетейин. Ош шаарынын мэриясынын турак жай коммуналдык муниципалдык ишканасы тарабынан 14 көп кабаттуу үйдүн сырты сырдалды. Буңардан көрүп жүргөн снос бузуу иштери биздин аймактан башталган. Бааня ажатканаларды куруп, саркынды суусун каналга агызып койгон көрүнүштөрдү өз көзүбүз менен көрдүк. Мыйзамсыз илинген өз билемдик менен жол жээктерине, тротуарларга коюлган 103 жарнамалар алынды. 6 көп кабаттуу үйдүн алдына балдар ойночу аянтчыларды куруп берди. Бир четинде каналдар ошол жерде ачылган Разаков көчөсүндө каналдын боюнда эс алган эс алуучуларды көрсөк дагы болот. Чоң көчөсүн эки жагын пол, эки жагынан тротуар куруп берди. Ал тротуар деле курулуп албастан эки жагынан бузуп 4-5 метрден ичкери киргизип, велодорожка салып берди. Прямо Кара суунун темир жолуна чейинчи. Бир жылдык өмүрүн ушул биздин жашоочулардын жашоо шарты оңолуп, шаарыбыз бир өнүксүн деп бүт бир жылдык өмүрүн бизге берди деп ойлойм. Азыр эртең мененки рейдтин бир пайдасы баарыбызды бириктирип, ынтымак кылып, бир туугандай кылып койду. Рейдтин пайдасы чоң болду биз үчүнчү. Рахмат. Жекелик каналынын суу коргоо аймагына курулган 26 коммерциялык имараттар, 58 турак жай бузулду. Ачык айтыш керек, мына Жеңишбек Шерматович жетекчилигинде күн түн дебей, демалыш дебей, мына жетекчилердин көпчүлүгүбүз, багымдаттарыбыз каза болбой калды. Така жуд окуп калды көпчүлүгүбүз. Мен ойлойм, ошол Жеңиш Шерматович өзү уктабай, бизди да уктатпай иштеген жыйынтык ушул. Айдоочулар ылдамдык режимин бузбай, жол белгилерине баш ийип, көңүл буруп, коопсуздук курум тагынып, унааны мас абалда башкарбоого милдеттүү экендигин унутпасак. Өтө мындай маанилүү болгон жумуштарды кыска токтолуп кетейин. Анан ушул 2026-жылы сиздердин аймакта эмне жумуштар жасалат, кайсы көчөлөр асфальт, кайсы көчөлөргө асфальт төшөлөт, кайсы мектеп, кайсы бала бакча курулат, капиталдык оңдоо төзөдөнүдөт, мен кыскада токтолуп кетейин. Касымбековадан мына Разаковага чейин, Разакова көчөсүнө тиги Канеке апабыздын эстелигине чейин толук жолдо талкаланып бүткөн болчу. Асфальт толук бойдон төшөлүп, эки чети тротуарлары Ред Петролиум деген заправканы буздук. Билесиздер да, канча сиздер ыйлап какшап жүрүңөр эле, могу абдан кооптуу болуп калды, аркы берки өйдө төмөн деп. Ошо полностью бузулуп алынды, көрдүңүздөр. Ошонун ордуна биздин өзүбүздүн мынакей кыргыз эл жазуучусу, кыргыз эл баатыры Төлөгөн Касымбеков атабыздын ошо көчөгө коюп, ошол жерге чоң бир эстелин орнотуп, ошол жерде паркты да ошо кишинин атына Кудай кааласа быйыл бүтүрүп ачылышына силер келесиңер. Былтыркы жалпы республика жергиликтүү бюджет болуп 5,5 миллиард каражат кетирдик. Бул жалпы шаар боюнча. Ошонун ичинен 1 миллиард силерге кетти. Жасала турган иштерди кыска маалымат берип коеюн, убактыңызды албайын. Авиценна көчөсүнүн былтыр тиги жана Орто Азия деген гостиницанын анча-мынча туура эмес курулуп калган имараттарын алдык.
толук бойдон наркы эме көчөгө чыгат, Турсунбаевага чыгат, Турсунбаевага чыгат. Ал көчөбүз бар. Алишер Навайдан айланбай эле ошол түз эле келип, ошо ошодон көпүрөнү өтүп, нарк Турсунбаевага чыга турган жолдо. Ал жолду да толук бойдон асфальттайбыз. Түз аэропорту кетчү бизде жолубуз жок. Өзүңөр билесиздер, Ош көчөгө эч ким жүрбөйт, тамтыгы чыккан, эме аябай талкаланып кеткен жол. Биздин алдыбызга коюлган эң биринчи иш пландарыбыздын бири. Анткени бул көчөнү оңдобосок, бизде Ош шаарыбызда пробканын маселеси чечилбейт. Бул пробканы чечиле турган эң бир жол ушул Ош көчө. Кудай кааласа, ошо сиздердин жолуңузда толук бойдон ушул көчөнү асфальттайбыз. Кудай кааласа, могу мектепти быйыл капитальный оңдотууга киргиздик. Бапалык Алыкулов атындагы мектепчи 49-чу таң шоола бала бакчасынын капиталдык ремонтко өткөрөбүз. То есть быйылкы жылга 4 мектеп, 1 бала бакча толук капиталдык ремонттон өтөт. Ош шаарыбыз келечекте ушул Орто Азия чөлкөмүндө эң татынакай, эң кооз мегаполис болуш керек. Мынакей өзүңүздөр жакшы билип турасыздар. Мынакей биздин жаныбыздагы коңшу мамлекеттер, шаарлар кантип, кандай өнүгүп өсүп кетти. Биз аларда эч кандай кем жерибиз жок. Керек болсо, Кудай кааласа, биздин Ошубуз алардан да кооз, татынакай, заманбап мегаполиске айландырабыз сиздердин жардамыңыздар менен. Эгер буюрса Сулайман тоонун берип калса, мына көрөсүздөр, Кудай кааласа, жакам карам сүйлөйүн, бир 3 ай 4 ай ичинде кооз сонун кылып Сулайман тообузду оңдойбуз. Шаардын бардык бурчунан барып алып эле сурай беришет. Мэрияга барып алып сурашат. Мэр каякта, мэрге жолугабыз деп. Анан ошол жерде мен азыр кылып айттым эле. Ал кишинин кабинети бул жер эмес. Ал кишинин кабинети машина, столу капот, машинанын капоту. Кайсыл жерге барсаңар, ошол жерде стройка болуп атса, же адамдар менен сүйлөшүп турган адамды көрсөңөр, ошол мэр деп. Башкача айтканда, шаардын мэри шаарга келгенде баягы мурунку эмени өзгөрттү. Мурун билесиздер да, кабинет болот эле көбүнчө эле. Бүгүнкү күндө өлкөдөгү чиновниктердин, мэрлердин иштөө тартибин өзгөртүп койду. Биздин мэрди дурайбыз деп баардык көчө чыгышты. Туурабы? Анчамызга окшошпой калды. Бул формат өзгөрдү. Бүгүнкү күндө элге жакындоо. Бүгүнкү күндө бир дагы шаарда жетекчи шаардык мэриянын ичинде отуруп иштешпей атат. Бардыгы көчөдө. Көчөдө дегенде кайсыл жерде стройка болуп атса, кайсыл жерде жол оңдолуп атса, эмне болуп атса, ошо элдин ичинде. Эл менен бирге, эл менен аралашып эле жүрөт. Анан мурункудай бардыгы костюм кийип, галстуктагы эч ким жок мэрияда барсаңыздар. Бардыгы өтүк менен купеге кирип көчөдө жүрүшөт. Туурабы? Бардыгыбыз буга көбүз. Орск районунан баштап нарк көчөнү бириктирген чоң эстакадный мост чыгып атат. Быйыл Кудай буйрса ошол нерсе башталат. Базар чегimiz var, Орск районунда. Ошол базарчикте газетной арак сатат. Поликлиникага барсам, 39-40 кичинекей баланы көтөрүп барам, жалгыз коймун. Көтөрүп барам, поликлиникага кире албаймын. Ушул жерде татаарын чоңойтуп берсеңиздер аябай жакшы болот деп. Биздин асфальтыбызга бир карап койсоңуз, Жеңишбек Докторбаевич. Сиздин көчөңүз только Нариман мектеби кирет, тиги жана Себатты мектебин ошодон тособуз, нарк көчөдөн киришет. Ошону сүйлөштүк. Карапайым эл ошонсуз жок, түздө-түз ээси менен келише албай жатат. 1969 бери бир да жолу ал сырты да оңдолгон эмес, чатырлары да оңдолгон эмес. 18 домдон кире турган жер калбады. Балдар аянтчасы да жок. Экинчи маселе, ошол домдо бир подъездде 15 квартираны суточный квартира кылып иштетишет. Биздин балдарыбыз ал жерде таптак ойной албайт. Жаңы заманбап үй салып берүүңүздөрдү суранат. 14 подъезд, Титаник дом деп коет. Титаник домубуз акыбалы начар болуп чөгүп барат. Ага биз жардам берип койсоңуз үйгө ошого келдим эле атайын. Жолуктан болобу? Сизден түзөн-түз сизге суранычым. Ошо биздин мусорду алып бергиле башка жака.
Alганыңızda қағаз жүзінде беріңіздер ме ол жақта қабыл алып 64-cü Saliyeva. Балдар ойноочу жайлар боюнча азыр мен Жанбек Токовичке тапшырма берип атам. Азыр колдон келишинче ошол балдар ойноочу аянтчаларды көбөйтүп курабыз, Кудай кааласа. Силердин аймакка кетип бир 15тен кем эмес ушал эмени балдар ойноочу аянтчаларды курабыз. Макулбу? Emakomdu boyunca bol koytak deyik. Маңғаздар көчөсүндөгү 226 даректеги Имакомдун дому боюнча бул ээси Эмилге бир канча жолу чалды. Ал өзүнүн проектисин, архитектура документтерин алып келип бериш керек эле, алып келип бербейт атат. Эгерде алып келип берсе, биз эшигибиз ачык, дайыма даяр беребиз, жардам беребиз. Gülnuru Sadik boyunca Remotkon 2026'a girgizdi. Devlet olsun. Su dışlı emler boyunca. Tavşıran verince. Tavşıran verildi. Bizde ipoteka iş var, işxana var. Oşalar sizlerle bugün süzleşiyor. Çalışış gerek olsa muhabbet birge işler paranız çalışacak abi. Karap durup tutup veririz. 4-cü etажга avtomobilga işte su çıkmaya olattı. Бұл бойынша алдыр тапшырма берілді. Жөнелді, жергілікті тексеріліп, автобустың қолына байланысты. Бүгін Бойканы su söçülü.